намазға шылтоо деген, мен ошол адамдарга таң калам да. Кудай кааласа окуйм. Иншалла окуйм. Алла насип кылса, Кудай давно каалап койгон да. Түшүнөсүңөрбү? 12 жаштан баштап эркектерге каалап койгон Аллах Таала. Аял кишиге 9 жаштан баштап намазды каалап койгон. Болгон ал адам өзү аракет кылып окуш керек да. Анан бүгүнкү күндө курсакты убагында тойгозобуз. Кийимди убагында кийебиз. Башка иштерди убагында кылабыз, бирок намазга келгенде убактым жок. Намазга келгенде бошой албай айтам, анан окуй албай айтам. Эмне үчүн мен жей албай айтам? Эмне үчүн мен кие албай айтам дебейбиз. Көрдүңүзбү? Намазга болгон, Аллага болгон умтулуу, Алладан болгон коркуу, намазга болгон умтулуу жок да. Ошон намазга болгон умтулуу жок адамдардан сен бейишти каалайсыңбы десеңиз, сизден биринчи ооба деп жооп берет да. А бирок ас-салату мифтахул жанна. Бейиштин ачкычы эмне? Намаз. Үйүңүн ачкычы жок, үйүңө кире албай атасың го. Машинаң ачкычы жок, машинаңды жүргүзө албай атасың го. Намазың жок, кантип бейишти ачасың деген сөз да. Көрдүңбү? Эми бейиштин ачкычы намаз болсо, намаздын ачкычы эмне? Дарат. Көрдүңүзбү? Даратка ниет кылып, ниетиң бар деп намаз окусаң, намазың кабыл болбойт. Себеби Аллах Таала даратты 4 фарзы бар. Ошону аткарганда, эми дараттын ачкычы эмне? Суу да. Мисалы, суу жок болсо болбой калат. Суунун ачкычы эмне? Суунун ачкычы крайник да. Крайникти ачсаң, анан суу чыгат да. Эми ал крайникке бара алып 3 жолу кул фалта окусаң да ачылбайт, ал суу чыкпайт. Анан сен ачып бурашың керек, көрдүңүзбү? Аракет кылып бурашың керек аны. Кудум ошондой күлүштү алып туруп, бейиштин күлчүн намазды. Аны салып туруп бураш керек бейиштин эшигине. Ал бурай турган нерсе намаз күлүш болсо, бурай турган нерсе такыбачылыгы да.